Саламатсызбы замандаш. Мына бүгүн биз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов мырзанын кабинетинде иш бөлмөсүндө отурабыз. Бул киши дагы ушул идеология, улут деген нарт насил жөнүндө өзүнүн кызматына да жараша, андан сырткары мына элге тааныштырып да өтүүнүн кереги жок. Сапарбек деген кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал Манасчынын, Төкмө акындын уулу катарындагы, ошонун атан аркын алып жүргөн носитель орусча айтканда, ошондой урпак катарындагы биздин дайыма үнүбүз бирге, биз болсо мына эл арасында жүрүп ошол эле маселени айтып атабыз. Сүйүнбек мырза, анан эле мына Манас жөнүндө катуу кийинчерээк талаш тартыштар. Деги эле баягы Салижан эке андан мурун Кыйлык посторунда айткандай, Айкөлдүн арбагы Манасты да, кыргызды да, кыргыз эместерди да тынчтатпайт деген байыртан келаткан сөз бар да. Анан эми ушул Манастын айланасында катуу сөз болуп атат. Дайым эле болуп келди, бирок бул сапар катуу болуп атат чынын айтканда. Мына Токтогасиев Темирбек мырзанын китеби жөнүндө ушул мына өзүңүз аралашыпсыз, ошол жөнүндө өтө төмөн сөз болуп атат. Өзүңүздүн оозуңуздан ошону угуп келдик атайын. Ушул жөнүндө кенен токтолуп өтсөңүз, андан кийин дагы анан сүйлөшүп отуралы. Арыбаңыз кадырлы düşөккө кыдырып жүрүп, издеп жүрүп жеттиңиз келип, сүйлөтөм деп келип отурасыз. Бул жакшы жагдай. Сөздү тияктан бияктан ал эле, бул эле деп түзөлө баштайлы. Биринчиден, жана экөөбүз ушул алып барганын алдында кызык суроо бердиңиз, деги эле Манаска тийиш керекпи? Манас кылымдан кылымга кандай өтүш керек? Манас жөнүндө пикириңиз кандай? Бир эле сөз менен айтканда, ушундай арбагы бийик, өтө күчтүү Кыргыздын жүрөгүнөн терең алган, мыкты биздин бир өзөктү кураган, журтту улаган, сөңгөк болгон, өзөк болгон дастан экен. Манас менин жеке пикирим. Манас мындан 1000 жыл мурда кандай болсо, бүгүн ошондой болуш керек. Манас 1000 жыл мурда миллион сап Манастын бир сөзүн коротпой ушугун алып келген кыргызга даңк. Кыргыз эли мына ушунусу менен көптөгөн элдерден айырмаланып атабыз да. Манасты мен кыргыз элинин конституциясы катары кабыл алам. Ошол конституцияга макал лакаптарды анын беренеси катары кабыл алам. Ал эми Манас жөнүндөгү ичиндеги окуялардын баары, ошого байланышкан окуялар, баяндар мунанын негиздемеси катары кабыл алам. Журт ошондой кабыл алган экен. Ач болгондо биригип Манас айтчу экен. Ток болгондо биригип Манас айтчу экен. Манас кылым карытып эле келе жатат. Баягы эле Тайторуну чагат, баягы эле чоң казат, баягы эле Үргөчтү кечет, баягы эле Көкөтөйдүн ашы дүйнөнү дөңгөлөткөн. Мен айрым сөздөрүмдө эл менен учурашканда да көрдүм. Аман сыңарбы Көкөтайдын ашын өткөргөн катырдуу эл журттун дейт. Аман сыңарбы деген Тайторуну чапкан эл дейт. Тайторунун туягы тиккен жерге айыл апа болуп конуп атабыз дейт. Биринчи менин позициям Манас өзгөрбөш керек. Бирок эл ушунча болгондон кийин көптөгөн айрыкча 1891 жылдан баштап Манаска көптөгөн дүйнөлүк окумуштуулар көңүл бура баштады. Анан мени бир кубандырган нерсе, Манас калып калбай анын бутактары, анын ар кандай окуялары улам жаңы китептерди жаратып, улам жаңы китептерди жаратып, улам жаңы жаңылык истегени мени кубандырат. Изилдегендери мени кубандырат. Манасты Сапакен бир күнү эле Тайтору деп алып турган мектеп окуучуларына ылайыкталган Тайтору деп алып көтөрүп кетти. Сапакен бул эмне болду? Тайторуну чапканда бала эмес дейт. Чоңдор араң түшүнүп калат кээ бир жерлерде. Мен мектептин тилине салдым дейт. Мектептин тилине салдым дейт. 3 торпунун жолунда, 300 аттын соңунда башын жерге салып тур башкача чуркап алыптыр. Кайра сайкын, саякпай адам ушинтип айтты дейт. Мен мынтип атам дейт. Туягын жерге мыргытып, көкүлүн көккө мыргытып, кайра ошондо 2 жыл бир тизмин 2 болду, карышып, учуп жүргөн жаш бала канаттууга жарышып деп турган мектепке буруп атат. Жөнөкөйлүктү. Илгерки тилге салбайт. Бирок орусча айтканда каркас бузулбайт.
эч качан сөңгүп бузулбаш буза да албайт. Бузалбайт. Түшөккө эч ким буза албайт. Анан ушул күнгө чейин эч ким буза албай койуп атат. Мына азыр сиз кеп кыла турган ошол эле Максутов агайыбыз, ошол эле Темирбек Токтогазиев Манас жөнүндө мындай башка окуяларды кошуп, кыргызга дагы келбеген башка сөздөрдү пайдаланып, кээ бир окуялары өзүнүн өзөгүн сактаганы менен анын кээ бир орчундуу жерлери бурулуп кеткендиги сиздин да менин да элдин дагы бир топ нааразычылыктарын жараткан. Жанагы Манаска аралашып, ошого кириш сөз жазып, ошого башкы редактор болуп, жакшы ниет менен, жакшы тилек менен Манасты жазып бердим десе, ордубуздан ыргып туруп болбойт. Секирип туруп болбойт. Аяза батсын депчи. Бир эмес 5ти жазган экенсиң дейт. Ал турбай өзүмдүн жазган китебимде дагы уже башкача кылып, мен ошол боюнча ой пикирди билдиргем. Карап чыктым китебиңизде. Тилекке каршы, бул коомго жаккан жок. Урматтуу журт, бул силерге жакпай калды. Тил уктук. Катуу сөз уктук. Бирок менин оюмда Манас изилдене берсин, шөкөп. Манас изилдене берсин, бирок арыдан бери болуп аша чаппай. Кээ бир эми жанагы сиз бир башын белгиледиңиз болмогон, мен дагы ошону көрүп албай атам. Мына курдарды көрөйүн. Кантип жатсың? Сиз айткандай ошончо 5 томду окуган кулдарды топтоп эл кылдык деген. Курама жийип дегенди кулдарды жийип деп атпайбы? Орой каталып болот. Анан Манаста жаңы окугандар аны окуса ушундай экен деп ойлоп албайт. Ошо жагынан кашайт айтып аткан сиз туура айтып атасыз. Ушул жерлерден ушундай кетип атат депчи. Анан коомдо сизге окшогондагы санитарлар керек. Мындай Манасты дагы күтөсүз шөкөт. Дагы чыгат. Анан дагы бирөө бир сонун ой менен айтып чыгат. Анда мага окшогон бир мамбатчы дагы барактабай туруп окуп, Манасты жазылганына сүйүнүп кетип, адага келип жарып көрүшү мүмкүн. Ошондой учурда сизден башка дагы бир дүйшөн керип чыгыш керек дагы. Айланайын, элди кара, журтту кара. Өзөгүн өзгөртө албаган эч кимдин күчү келбейт. Бирок ошондой окуяларды буруп сурмалап, жок дегенде моюнга алып кээ бир жерлерин түзөп койгула деген айта турган кишилер чыгыш керек. Менин оюм ушундайда, Манастын көп жерлеринде, Манастын өзүндө деле бир топ көрүнүктүү окуялар бар да, биз ага сиңирип алдык, кылымда окуй берет. Азыр болсо оркоюп көрүнүп калып атпайбы? Классикалык Манас Кератөлөнүн торуну чапкан жери, үргүнчтү кечкен жери, чоң казап, добуз басылган жерлердин бар өзгөрүп кетип атат. Ошон үчүн менин оюмча Манасты өзгөртпөйт. Мына өзөк кете берсин кылымга. Сакталып кете берсин. Анан изилдөөчүлүк болсо сиз дагы мен дагы кубанат. Эгер жалпы тилге, жакшы тилге болуп, ынанымдуу болсо түшөкө. Мына чекерги соозуңузда мынау сиздин атаңыздай жанагы муундарга урпактардын жаш курагына карап ылайыктап берсе, анда талаш жок. Түшүндүрүү. Ошолордун аң сезимге жете турган төтө жол менен берип атат да. А өзөк бузулган жок. Мына Сапарбек абам жана сиз айтып аткан мектеп окуучулары аны мен көргөм, окуганмын. Мен ошолордон үйгө алып, мына бир жыл болду иштеп келатканыма. Манас таанып, Манас тырмакчанын ичинде Манас эпосун айтып атам. Манас таанып, таанып, окуп таануунун төтө жолу деген усул жаздым да. Төтө жолу, инновациялык жолу деген. Өзүнүн жолу. Бүтүп калды, жакындап көрсөтөм алып келип. Ошол Сапарбек абамдай 3 муун үчүн, балабакча үчүн, мектеп үчүн, жана өспүрүм балдар үчүн, анан чоңдор үчүн бөлүп. Мына ошол жол болсо, биз Манасты жаңы бутактатып вариантын эмес, ошол окуп таануунун урпактарга, ошондой илимий изилдөөлөрдү өзүбүздүн чамабызга жараша жанагы жөнөкөйлөштүрүп варианттар эмес, өзөктү кармап туруп түшүндүрүү аракетинде болсок, илимий анын коддорун ачып берүүнүн аракетинде болсок, Манаста эмне деген катмарланган көчмө доордун сырлары жатат да, сабактар жатат өзүңүз айткандай. Ошону ачып берүү болсо, анда талаш жок эле. Бул кишинин китебинде оркойгон каталыктар кетип атпайбы? Мына өзүңүз да көрүп атасыз. Ал кулдардын эмес, жанагы картиналарды кийилгени. Фальшивка деп атам мен. Аны илимий жактан тарыхчылар тастыктап атат. Мынабы жанагындай аттарды өзгөртүп, анан чубак менен каныкей арак ичкен, мында оркойгон бир нерселер арасына окуялар кирип кетип атат да. Ошон үчүн мен жанагы биз эгерде биздин муун сиз болуп өтүп кетсек, өтпөгөн адам жок. 20 жылдан кийин ошолордун көзү менен карап караш мүмкүн.
Masalan, Büyü Mariyanын китеби элге тарап кеткен. Мариямдын китеби. Аны эми кайтарып алыштын кыйын болуп калды. Аны экстремисттик китеп деп кабыл алынган сот, жогорку соттон. Бирок ал мен эл аралап жүрөм, көп кишиге сиңип кетти. Көрдүңүзбү? Коркунучтуу жагы ушунда. Англис тилине которулган. Анан мындай кылбай, мен сизден сурап атканым мына жакында мыйзам кабыл алабыз деп, улам эле бутактат мыйзам. Сагынбай, саякпай акыркы магикандар. Эми ошол көп жылдык сан кылымдан бери небир таланттар, мына акыры келип мына Сапарбек агамдар, Улкаш Байкелер, ушуларга келди да магикандар. Булар ошо Ооз эки адабиятты көрүп калган кишилер болчу. Ооз эки адабияттын театрын көрүп калган кишилер, казиетин андыган кишилер. А мынабы техниканын, информациянын балдары башка. Булар өзгөртөм дегенге биз тигилер менен топтотушубуз керек. Себеби Ооз эки доор бүттү. Манас ошол Ооз эки доордун шедеври. Ошол адабиятты. Менимче да, менин жеке пикиримде. Сиз азыр ошол жөнүндө айтып берсеңиз, бул менин пикирим туурабы? Ошол сагынбай, саякпай, анан жанагы акыркы магикандарды кошуп эле кол тийбестигин кабыл алып, андан кийин анан театрга саласыңбы, киного саласыңбы, өзүңдүн өзөктү кетирбей туруп, жана каркасты. Анан ары кандай изилдейсиңби, кой бериш керек дагы, өзгөртүүгө жол бербеш керек деген ойду айткым келет. Эң жакшы, бул жөнүндө жогорку кеңеш Манас тууралуу мыйзам кабылган. Ошол мыйзамды так эле сиз айтып өткөн Манастын классикалык үлгүсү, Манастын өзөгүн, Манастын ошол бакандай болуп түп, бакандай болуп бекем турган түркүгүн өзгөртүүгө жарабайт. Ошол ойду сакташ керек. Классикалык түрдү сактап калыш керек. Азыр биринчи жолу сизден бир жакшы ой уктум. Ошонусун сактап калып, мыйзам түзүн аны бекитип, ал эч качан өзгөрбөйт. Андан кийин өнүгүүсүнө жол берсек, азыр жазма адабият башталып атат, цифровизация башталып атат, туура айтасыз. Азыр ошону чыкытып келечек муну үчүн бекитип койгонубуз абзел. Бул ой парламентте да бар. Бул ойду мен дагы барып айтам, сиз аркылуу айтам, мына бүгүн айтып атат. Ошол өзөгүн сактап калышыбыз керек. Манас менен ойнобош керек. Манас менен ойнобош керек. Манастын классикалык үлгүсү бүт эл ошону сактап, ошо ушундай экен дейбиз. Анан калганы өнүгүү, изилдөө, ал өсөнгөгүнө мыйзамдык түрдө сакталып калгандай, изилдөө, аны көбөйтүү, же болбосо бир башка окуяларга айландыруу, арыдан бери болуп, шылдыңсыз элге жаккан жагымдуу сөз жана ой пикирлер менен толукталышына жол бериш керек. Баракелди. Мен сизден угаарым ошол болчу, мына эл журт угуп атат. Баракелди дейм. Эми бир суроо берейин. Мына мамлекеттик катчы милдетти аткарып келатасыз. Азбы көптү бирөөлөр жагат, бирөөлөр жакпайт. Бүт элге жагуу мүмкүн эмес. Кудай гана жагат бир элге. Анан эми жанагыдай жакшы баяндарды айтасыз элдин алдында. Кээде биз сындап койгон. Мен сизге ыраазычылыгымды айтып коеюн элдин алдында. Ушул мамлекеттик чиновниктердин ичинен бир-эки эле кишини көрдүм. Мына өмүрүмдөчү. Ушу туура кабыл алып, мына диалогко чыккан сизсиз да. Бул өзү чоң, бул өзү чоң адамгерчилик биринчиден, экинчи ошол мамлекеттик сиз көп кишиге сабак берип атасыз азыр. Чиновниктерге. Анан эми ушу мамлекеттик катчылык ишиңизди бул баягыдай уктум эле. Ой, бир эки эле киши бар. Анан мен сүйлөп атам ушундай деп бир чыкканыңызды. Анан элиңизге да түшүндүрүп койсоңуз, сиздин канча бир мүмкүнчүлүктөр. Мага түшүккө бир эки киши келди. Эмне düşündü жайлашкер. Не кылып жайлайт? Сиз деген мамлекеттик катчы, сиз деген ушинтип. Алып келчи, эмне деп айтыптыр? Мен көрүп койчу. Көрүп эле карап, бир окуп койдум. Да бир эмеңиз уктум. Анан сөзгө жакынадым. Анан мен күлүп туруп айттым. Бул düşөккө менин белимди байлап атат. Бекем байлап атат. Курчутуп атат. Кайрап атат. Бул сөздү карачы, айткан. Менин аброюма тишкен жерин тапчы. Жок. Мени маскара кылган жерин тапчы. Жок. Кантип сотко берет? Кайсы жеринде менин өзүмдүн тектигиме, жеке, менин ар-намысыма, менин бир билимимдин деңгээлине бирөөнө дагы тишишкен жокко. Ачууланып, муну кайталабаса болот эле. Мунусун кандай деп түшүнсө болот. Бул киши бир аз адашып турат, толук эмеден билбейт.
Ошон үчүн бул пикирин айта берсин. Да бул вообще көңүл бурган жокмун мен. А бирок кеп сөздү артыңан кишиге бул мени сиз белимди буугандай эле болдуңуз. Курчуткандай болдуңуз, кайрагандай болдуңуз. Мени анча капа бердиңиз. Бирок жолугушканыңыз эң эле жакшы болуп. Себеп дегенде сиздин курактагы адамдар тегил же бул маселелер боюнча суроо берсе, акылы тунган адамдар. Кагылган теке букадан чыкты деп койчу деп сабак эмчи. Кайранады. Теке букадан чыгып теңселип калган экен. Жеке бусамат жок. Жеке бусамат жок. Ошон үчүн мен ушундай эле кабыл алгам. Бул бир мамгатчы катары дайындалды. Анан эле жардамчым бар. Ошондон бар. Эмнеден баштайбыз жана элди кантип көңүлүн бурабыз. Элди кантип жанагы чалалардан көмөк тамгал ийгендерден кантип сактайбыз. Элибиз өзүнүн арганда агымдардан, анын жалган салттардан, жалган түшүнүктөрдөн, адаштырган кеп сөздөн, анан кийим кече, ырк, маданият, салт, абийир, тил, дил, уят, көптөгөн улуулуктарды кантип кайтарабыз. Мен ойлонуп отурдум Түшөк эмнеден баштайбыз деп. Бардык идеологиянын эң эле өзөгү бул ынтымак, бириккендик, бириккен уют. Бардык идеологияда бул өзөк болуп өтөт. Биринчи дүйнө жүзүндө фашисттик идеология бар, нацисттик идеология бар, коммунисттик идеология бар. Японияда самурай идеологиясы бар. Башка бир дагы идеологияны эч ким жаза элек, жазып да чыккан жок. Аны жазып чыгышы да мүмкүн да эмес. Башка жок. Түшөккө башка жок. Улуттук идеология бар. Бул бардык идеологиянын ичине жанагы бир адамдын үстүнөн экинчи адамдын үстүндүгүн даңазалаган, жана бир улуттун үстүнөн экинчи улуттун үстүндүгүн жаралаган идеологиялардын баары ташталган чыкты. Адамдын баарын бирдей кылабыз, баарына бирдей төлөйбүз. Королевко дагы 120 рубль, анан кийин технический инженерге дагы 120 рубль деп Советтер Союзунун учурунда экөөбүз башыбыздан өткөн. Коммунизмди курабыз. Коммунизмди курабыз бар. Бул идеология 70 жыл жашады дагы. Кыйрады. Азыр эми бул идеология деген сөздүн өзү эле ой пикирди изилдөө, идея, ой, пикир, логия бул изилдөө. Анан журтубуздан эле депутаттан Түшөккө сарай сынып калса, Кыргызстанда идеология жок, тияктын баары кыйрап жатат. Жол бузулуп калса. Жол бузулуп калды. Бул мамгатчы эмнени карап атты? Мамгатчы атасынын башын карайбы, ошол тиги эмне ошо жолду барып сынап. Анан элибиз билебиз акыркы 30 жылда чындап эле акыркы 30 жылда жаш такыр башка болуп калды. Кыргызчылык ким десең айта албайт. Ажырап калган экен. Анан мен ишти эмнеден баштадым? Биринчи изилдеп көрдүм. Кыргызстан 3000 жыл бою эмне бириктирип келди буларды? Кыргызстан 1917 жылга чейин дейли, октябрь революциясына чейин. Сиздин оюңузча бизди эмне бириктирип келди? Сиз дагы кээде мени суроомо жооп берип коюп отуруңуз. Болжолдо тамашалап айтсаңыз мага жагат. Эмне бириктирди? Мен кыска мага суроо бир эле сөз. Сизге чукул болот. Көлдүн башына 1855-56 жыл деп жүрөт. Бекболот уулу Алдашмолдо деген чыккан экен. Билем. Ушул кишинин өз колу менен жазган араб тилинде молдо деп айтып атат. Жазып кеткен бир мен көргөн кыргыз кантип сакталып келди деген санжырасы бар да. Мен ушуну дагы алып келип берейин. Мен академиядан таап алып, абдан жанагы Айкөл Манас оюндар деген китебиме кийилген. Тез да. Ошондо айтып атат. Бизди дейт, жанагы бириктирип келген дейт, Манас деп айтып атат да. Баракелди. Манас деп атат. Баракелди. Манастын руху деп атат. Экинчи деди, жоокерчилик заманда жоокерчиликке кам туруш керек дейт, даяр туруш керек деген. Найсасын рычогу сайып, кылычын жан башына жаздап, бир күлүк атын мамыга суутуп байлап, сак жоокер сак турган дейт. Экинчи анан жанагы эмелер ушундай жазат да, көчкөндө дейт. Журтта бир учка булак калтырбай, тегиз урган таштай тез көчкөнү дейт. Түшүндүм. Ооба. Ушу жерде анан дагы бир эки мыктысы бар да, мынабы Бухарасынын кийгени дейт. Эменин
Төрөлөрдүн кийгени бухарасынан айырмасы жок дейт. Көрбөйсүзбү? Ичкени дейт. Алдына өз жалгыз баласы келсе да доого чыкканы дейт. Ошол эме кылмышкер болсо. Көрдүңүзбү? Тартпай дейт. Анан кийин жанагы кыздарынын, балдарынын айтканы, кейпиңди бузба, тилиңди бузба, анан бүт ушундай кодекс кылып таштап кеткени деп Оğuz Eki bizden gelgen бүт кодексти айтып кеткен экен кайра. Баракелде, сиз мага суроо бераткан кишисиз. Демек, сиздин жооп менен мен алып барган ишимди алсам, ташка тамга баскандай так алып бараткан турбайбы түшөк? Коргул алып барасыз. Кадырыңыз жамбасы мурда адашып аткан турбайсыз го. Эми мен сизге мисал кылып, дүйнөгө жайылган ошол азыркы эле сиз айткандай айтып өтөйүн. Бул кыргыз кандай десе, мен кийинки айтканымды айтып берейин. Комузга кошуп бычакты бийлетип, колго илинген камчыны сүйлөтүп, келинге жаңсап, келиниге кеп таштап, уулга жаңсап, уукка сөз баштап, уугу бийик, түндүгү ыйык, түшкөн нуру үстүндөгү үйдүн ичине кут киргизип, көч үстүндө төрөлүп, азыр сиз айткан, ат үстүндө өлгөн эл экен. Ай көздүгү менен алдынан тосуп чыгып, башка журттарды өзүнө сиңирип алат экен. Жоокерчилик заманда жоого минер аты, баштар эли, коргор жери тааныкта. Таалайым уш экен. Керек болсо башым курман деп элди ушинтип бала кезинен тарбиялайт экен. Колу жалгыз этелек балдарды ат үстүндө үйрөтөт экен. Элечектери жазып жиберсе, 2 кестен ашып бир баатырдын кепиңдигине жетет экен. Ушу баса белгилеп улам бир жерден айтып келет. Кандай эл десе ачка, акка, көк муста калса дагы балдарын сакап, укум-тукумду улансын деп, минген атты жыгып, ичин жарып, шагардын алып, ичине балдарын кийирип, өстөгү жанында тоң өлүп калып, балдары жактан сойлоп чыгып, ылдый карай ат чапкан бойдон тукумдулашкан экен. Мына ушуга ой жеткен. Аксакалдары боз үйдө отуруп алып, жигиттер кирип келди дейт түшөккө. Салам алейкум. Уалейкум салам. Бар болуңуз ата. Арылбаңыз ата дегенде. Карыбаңыз ата деп улам бери жарышып салам берип төргө отурушат экен. Ошол учурда боюнда бар бир келин. Мен ушул окуяны уктуңузбу? Ооба. Чанашты көтөрүп келет экен. Чанашты көтөрүп келип анан кымыз куя баштайт деп көпүрдөп айтып атат. Каркыланын бүлөлү деген жеринен куугун келип жетти. Ата баарын тизеге чаап жүрүп салдык дейт. Экинчиси айтат экен, кербендер барат экен, уруксаты жок өтүп бараткан экен, жер акысы, көз акысы деп туруп, анын темир тезек, алтын күмүштөрүнүн баарын тартып алдык. 5-6 малды кошуп айдап чыгарып едик дейт экен. Ошол кезде келин жер таянып, ордунан косколуп арам чыгат экен сыртка. Сыртка чыкканда авушка, "Эй, жигиттер, оңдогула сөзүңөрдү. Курсактагы баланын кулагы ачылган турбайбы? Оңдогула кебиңерди" дейт. Бир кезде келин кайра келип отурганда маанай жазылып, жарып ачылып, жакшакай сөз көтүп кетет экен. Ушу жерден тошка койдум да жазып атам андан арылган. Баракет. Биздин 87-ге чыккан карыябыз 1000 жыл мурда гинеколог эмес да. Мына нарыктуу карыялар ошону кылым карытып байкап, ошо курсактагы баланын кулагы ачыларын, ал бала үй бүлө экенин, мүчөсү экенин жакшы сөз менен, жакшы маанай менен төрөлсүн деген экен. Эми жанагы сиз айткан баласы менен айтпаңызбы? Жанагы баласы менен бирдей кийинген, баласы мүнчүркөбөгөн, букарасы менен бирдей кийинген. Калыстык болгондо, журт болгондо бирдей мамиле кылган деп ушу сөз менен аяктадыңыз да. Мына ушу абдан жакшы сөз болду. Карга аке үйүндө отурса, жоңгорлордун мыктылары келип калат. Ага чейин жоңгорлор менен кармаша барып, кырлан эптеп бир тынчтыкка жетишкен окшойт да. Анан ушу тынчтык учурда жоңгорлор үйүнө келип калат Карга аке. Карга аке туулбени сойдуруп, баарын коноктой баштайт. Бир кезде жородо киричмечи отурган, кызып калган бир баласы каны кайнап кетип, жиниге дуңгардап, жоңгорлордун минип келген аттын бирөөнү союп таштайт. Союп таштайт, эртең менен эле турса эле ат жок. Кабактар бүркөлө түшөт. Чылбыр кыркарга жетип калат. Ушу сөздү түшүнөр бекен, сизге көздү угуп аткан эле. Ооба. Чылбыр кыркарга жетип калат. Чыр чыгып кеткен ас калат. Анан ошондо Карга аке айтып атат. Айланайын, журт. Жаңы эле биз эл менен элдешпедикпи? Бир тынчтык заманда жашабайбызбы? Ушу келген ак тиет менен менин колумда тамак ачып аткан
жөө болсо да кийин элдешип жашап аткан меймандардын атын ким жок кылса, Сойду. ким сойсо, мына бул жарарык бар, ушу жарарыктан барын аттайсың. Күнөөсү бар адам түшүп калсын түбүнө дейт. Анан кийин Кудайдын таң калыштуу окуяда ошо тегеректегилер баары арттан аттап өтүп кетет да. Баягы атанын сөзү каардуу да. Баласы кулап түшүп атпай өтө албайчы. Ай атам көрүп. Журтумдун кадыры бул менин бир баламдын кадырынан ашып кетти. Көн сабыда дейт. Ол кастырбай, эчтеке кастырып көп. Экинчи атын оозанбагыла дейт. Атын айтпагыла мага дейт. Карга кел. Ошентип баласын жеп көмүрөт. Душмандар көргөндөрдүн келмесин келтирет. Эленен Кудай. Булардын бир эле бии ушундай болуп атат. Эмне деген эл? Кештик доодо. Кечириңиз карга кетип, канчаларын көкүрөк алып кетенчик деп аттарын минип, ыраазы болуп, чечимге калыстык ыраазы болуп кеткен экен. Ошо күндөн баштап баласына карабай, баласынын жанына карабай туруп, журттун кадырын бийик койгондан карабайсың. Hikayeniz жақсы екен. Ушул жағын бір серия кылып кое берели. Андан кийинкисин баштайлы. Мына бул сөздөр көпкө чейин уланат, калайык калп. Биздин максаттарыбыз ушул. Бүгүн азырынча токтоп туралы, анан дагы көрүшөбүз, аманчылык болсо.